Салам достор. Силер менен кайрадан эле англис тили сабагы. Анда эмесе бүгүн биз do or make деген этишти айырмасын билебиз. Айырмасын жана кайсыл жерде кайсыны колдонорубузду үйрөнөлү достор. Анда эмесе кеттик. Do этиши. Do этиши. Туура эмес угулуп атабыз силерге, бирок этиш деген эмне силерге эскерте кетейин. Бул сүйлөмдө кыймыл аракетти билдирчү сөз түркүмү достор. Анда эмесе кеттик. Биз do этишин бир кандайдыр бир кыймылдын кайра күндө кайталанып турса do колдонобуз. Же болбосо экинчи варианты көптөгөн аракеттер бир кыймыл аракетте болсо колдонобуз. Мисалы, идиш жуйбуз, туурабы? Идиш жуугандын ичинде биз идишти жуйбуз, аны кургатабыз, анан тизебиз, туурабы? Ордуна коебуз. Анын баарын биз майдалап айтып отурбайбыз дагы. Do dishes. Today I will do dishes. Бүттү. Оңой. Биз чачыбызды жасаганы барабыз, же тырмактарыбызды жасаганы барабыз, кыздар. Чачымды кескени барам деп айтканын ордуна Today I did my hair. Today I will go to do my hair деп айтсаңар болот. Же do nails болот. Do'ну биз 3 жерден колдонсок болот. Үйдөгү жумуштарды аткарганда. Do dishes, do laundry, do yard work. Yard work бул короону тазалоо. Do dishes, идишти жуу, do laundry, кир жуу. Жумуштан колдонсок болот. Do homework, мектептен, туурабы? Do business, же болбосо силер отчет тапшырып жатсаңар, do a report. Do a report. Анда эмесе экинчи этиш, make. Make этиши колдон бир нерсе жасаганды билдирет. Мисалы, жок нерседен бар кылууну. Мисалы, үйдөн биз торт жасайбыз, башында эч нерсе жок, бардык керектүү нерселерди алабыз дагы, чогултуп колубуз менен жасайбыз. Ушунун баары make болот. Аягында бизге даяр продукт чыгат. Ушуну гана make менен колдонсоңор болот. Жумуштан болсо, биз көп баарлашабыз, сүйлөшөбүз, make call кылабыз. Make a call. Же болбосо, силер стадионго, сабакка келгенде үй тапшырмаңарды жасабай келдиңер дагы, айтасыңар, үйдө менин кичинекей карындашым менен отуруп калдым. Же болбосо, бла-бла-бла деп мага бир нерселерди айтасыңар. Анын баары make an excuse болот. Make an excuse. Шылтоо табуу. Же болбосо, силер тышка чыксаңар, it's pouring. Эсиңердеби? It's pouring. Аябай көп жан жаап атса, айтасыңар, бул эмне деген аба ырайы деп силерге жакпай атса, бул make a complaint. Make a complaint. Эң акыркысы бизге жаккан тамак темасы, бир тамак жасасаңар, make a dinner болот. Же make a lunch, make a breakfast. Анткени силер өзүңөрдүн колуңар менен жасадыңар. Ушунун баары make менен колдонот достор. Бул сабак силерге пайдалуу болду деп ишенем достор. Эмки сабактан көрүшкөнчө силер менен Study Done командасы коштошот. See you later. Bye bye.